Биринчиден биздин немеде аялдардын иштегендерин жаман көрүшөттөр да. Бирок баары бир мындай коомчулукта ой ушуну аял ачыптырбы деген нерсе бар да. Вообще пчеловодство это не женское дело, да. Оказалось, это как раз и женское дело. Я хочу сказать, что в любом бизнесе, в любом деле не бывает такого, что вот ты вот идешь, у тебя все ровно прям. Келиндерди чогултканда деле кыйынчылык болду. Баягы бирдекиде иштебей отурганга бир жагынан күйөөлөр деле каршы болду. Бала багып ошентип отурган бизнес баштаганда аял киши эч ким ишенбейт да. Ошо жерим бар. Было такое, да, вот четкое вот разделение, да, эта женщина, они могли не разговаривать даже, да. А сейчас правила меняются. И бизнес уже не смотрит, ты женщина или мужчина, и они уже разговаривают. Вот мы ездим по регионам, женщины учатся, обучаются, и у них огромное желание заняться этим пчеловодством. Это все-таки очень интересный бизнес. 386. 386. Ушул эле жергиликтүү органдардан дагы колдонуу болбогондугу дагы кээде мени өкүндүрөт. Чындап келгенде мен азыр эч кимге деле барбайм, жалдырабайм. Бирок баягы өзүм ишимди жүргүзүп келдим да. Но ошол ишимдин аркасы менен азыр жанакы айтып атпаймынбы, Пик Кыргызстанда азыр ментормун, Курак аялдар форумунан ассоциациясына мүчө болуп кирдим. Баягы өзүмдүн баягы мынтип тырышып жүргөн эмгегим менен кичине ийгиликке жетип атам, но действительно баягы ишкердик баштайм деген айымдарга 100% колдоо жок. Мен буга гарантия бере алам да. Кыйынчылыктар эми башында бул жакта ачарда мисалы кичинекей акча кеткен эмес, чоң эле акча кеткен. Анан бул нерсени мага ишенип берип коюш деген өзү аял кишиге ишене албайт да, сен бүт атып кетирсеңчи, артка кетирсеңчи депчи. Ат ошондой кыйынчылык болгон да. Анан бирок ага карабай бизде ата-энебиздин ошол жолдошумдун колдоосу менен ачып алдык. Быйыл ошол экинчи филиалыбызды дагы ачканбыз ылдый жака. Бирок баары бир мындай коомчулукта ой ушуну аял ачыптырбы деген нерсе бар да. Аял ачыптырбы да. Эркектер бир нерсе ачса, мындай кадимки эле көрүнүш катары кабыл алышат. Аялдар ушундай бир бизнес жаатына келип, ушундай бир ийгиликтер жаратып атса, ошол аял бекен, кантет экен, ээн башта деген нерселерди уккам. Ээн башта күйөөсүнүн тилин албаса ошол болот деп ушундай уккам да. Ал аял киши коомдо орду өтө чоң да. Ошол нерсени баягы көрсөткүм келет да. Аял киши мисалы үйдө отурса деле, мисалы балдарды тарбиялап, коомго бир керектүү инсандарды чыгарып атат. Келиндерди чогултканда деле кыйынчылык болду. Баягы бирдекиде иштебей отурганга бир жагынан күйөөлөр деле каршы болду. Экинчи жагынан баягы кары кайнына кайнатасын баккан келиндер болуп атты. Колунда жаш балдар бар келиндер болушуп атты. Биринчиден биздин немеде аялдардын иштегендерин жаман көрүшөттөр да. Аял киши бул үйдө отуруш керек, бала чакасын багыш керек деген немелер эркектердин арасында неме болот да. Мен эле эмес, менин күйөөмө дагы аптан кысымдарды көп коюшкан да. Я хочу сказать, что в любом бизнесе, в любом деле не бывает такого, что вот ты вот идешь, у тебя все ровно прям. Такого в жизни никогда не бывает. У тебя всегда будут падения, подъем, падение, да. Но если ты упала, спотыкнулась, никогда не надо падать духом. Нужно подниматься и идти вперед. Просто надо, знаете, какой-то найти с мужем контакт, чтобы он тоже участвовал вместе с вами и в бытовой сфере, да, и в бизнесе. Должен всегда поддерживать женщину во всем и во всех делах, во всех отношениях. Наверное, женщины самые выносливые, мне кажется. Я не боялась ничего, я только вперед шла.